сиз үчүн менин асыл адамым деп айта турган инсан ким? Аялдардан, айымдардан. Апам. Эмне үчүн ошол сапатына баа бересиз? Айтып бериңизчи, чыныгы айым момундай болот деп. Бага чейинде мен апам тууралуу сураган бир программада айттым да, мындай көпчүлүк ой күнүнө жазышат, бул деле нафсыбыз бизге жагат. Эжеке сиздей болгум келет, сизден үлгү алдым, анан сизди карап отурдум, анан видеоңуз жагат депчи. Анан кээде ыраазы болуп, ийгилик жараттым деген сезим болот. Бирок мен ушул 46-га чыксам, 46 жылдан бери апам боло албай койдум. Эң биринчиси апам дүйнөнүн баарын жашыл көрүүгө аракет кылат да. Бирөөнүн баарысындай бат кечирет, бат кабыл алат, керектүү болгусу келет. Өзүн кээде курбандык чала алат ал үчүн, акыркы акчасын бере алат. Мен да ошол сыпаттар бирок апам боло албай койдум. Апамчалык эмес. Экинчиси, мен да аябай жолдош сыйладым, бала тарбиялаганга аракет кылып атам, кайын журт сыйладым, дос күттүм, карьера кылдым. Бирок апам боло албай койдум. Анткени айылда 30 жыл кайнатасына календарды кызмат кылып, бат алып, 6 баланы чоңойтуп, бизге да убакыттап, бир жолу ай өлүң деп кубалап, мынакей Кудай турат, жаман сөз айткан эсимде жок. Бирок апамдын сөзү, аябай сөз, пикири, көңүлү кымбат бойдон калды. Үчүнчү нерсе, апамдын эң нерсеси бу, апасы өтө эрте кайтыш болгон экен, Кудайга шүгүр, азыркы тайнем ушунчалык акылдуу аял, ошондой апа берген. Анан атам эрте кайтыш болду. Ушул сыноону дагы, жокту дагы, кыйналууну дагы жакшылык менен көтөрүүгө аракет кылганы мен үчүн мотивация. Кээде кыйналып кеткенде апам ушунун баарысын көтөрбөдү беле деген нерсе болот.